Саламатсыздарбы? Бүгүн биз 2003 жылы болгон окуяны талкуулайлы деп атабыз. Анткени 21 адам отурган автобус Нарынга жетпеген жерде, жана Сарыбулак деген жерде, ошол жерде 21 адам бир убакта өлтүрүлгөн. Анан кийин ал тууралуу көп макалалар чыгып атат. Ошол кезде Ички иштер министринин орун басары болгон Өмүрбек Эгембердиев, полковник, азыр пенсиядасызбы? Анан ошол кезде Ички иштер министрлигинде бөлүм башчыбы болуп, ошол ишти иликтеген Абдубали Акжолов. Сиз дагы полковник жана азыр пенсиядасыз. Кандай болгон, кимиңи баштайсыңар, кандай болгонун? Эми бул кылмыш чындыгында өткөндө дагы жазылып атат. Баягы кылымдын кылмышы деп. Себеби дегенде 21 адамды ошо мыкаачылык менен өлтүрүп, ошол кезде биздин өлкөнүн президенти Аскар Акаев дагы өзүнүн контролуна алган. Себеби дегенде Кытайдын башчылары дагы өзүлөрүнүн гражданын ушундай каза болгонуна, өлтүрүлүп калганына, кылмышка түшүп келген соң алар дагы баягы контролго алып туруп, Кытайдын ошо кездеги иштеген, укук коргоо органында иштеген адамдар дагы бул жерге келишкен. Мен ошолорду дагы тосуп алгам. Анан кийин бул өтө чоң кылмыш болуп аткан соң, ушу кылмыш контролго турган соң бүт Ички иштер министрин бөлөк баягы укук коргоо органдарына дагы катуу тапшырма берилип, ушул ишти ачыш керек болчу да. Анан кийин мен чындыгында бул ишке кандай болуп калдым? Ошол кездеги министр ким Субанбеков айтып калды. Өмүрбек, сенин бир жакшы балдарың бар. Эми сен билебиз, бөлөк тапшырмалар, бирок ошо жакшы балдардан дагы жөнөтпөйсүңбү? Алар дагы барып өзлөрүнчө бөлөкчө изилдөө жүргүзсүн деп. Анан мен ошондо Акжоловду, анан берки Сыдык Фабитжан деген эки баланы өзүм мурун иштеп келген балдар бар болчу. Экөөнү алдым дагы министрге айтып, ошо жерге жумуштан бошотуп, баш оту менен ушуларды жибердик да. Силер ушуну толук изилдеп, өзүңөрчү изилдеп келгиле деп. Анан буларга мен колдон келген жардамды бердик, машина бердик. Анан кийин ушу Бишкектен Торгартка чейин булар жанагы трассаны бүт изилдеп, ар бир жерге жатып, где-то 2 айда иштедиңер го деп. Анан кийин келип ошого кылмыш кылды деген, Таалай Абасов деген жана кылмышкерлердин дүйнөсүнүн төбөлү болуп калат. Ошонун группасына чыктык деп айтып, мен болгону бүт министрге айтып берип, ошол Таалай Абасовду кармап келишкен да. Кандай кылмыш кылганын, кандай даярдалганын ушул кылмыш. Бул эми кылмыш сразу эле бир күндө кылбайт да. Муну өтө чоң даярдашкан, жанагы кылмыштардын тобу менен кылышкан. Анан ошол жерде дагы айтып кете турган нерсе, ушу кылмышкерлер жанагы кылып аткан кылмыштын жанында милициянын дагы сотрудниктери бар деген толук информация келген да буларга. Ошол кезде милицияда иштеп атканбы же жумуштан кетип калгандарбы? Жо, аны биз аягына чейин билбей калдык. Ошол автобус, Кытайдын автобусу ошо жанагы Сарыбулакка жүрүп келгенде, кийин булардын информация боюнча такталды да, бир милицейский машина да, ГАИнин машинеси, ГАИнин формасын кийген сотрудниктер жанагы машинени ары карай алып кетишкен, автобусты. Анан кийин ушундай дагы сөз болуп аткан соң, кийин биз дагы убакыт өттү, 30 жыл өттү. Андан бери дагы далай баягы сырлар ачылат дегендей. Ошондо керек болсо ушу милициядагы жанагы кылмышкерлерди издеп жүргөн, чоң погондо кийип жүргөн адамдар дагы ошол кезде ошолордун арасында жүргөн деген, аралашкан деген. Жетектегенби? Жетектеп кылмышкерлер менен алар бийлик ошолордо да. Ошондой болгондо, эми бул жерде карап көрүңүз. Кийин буларды баягы ошол болгон информацияны айтып, топтоп айтып келгенден кийин МВДнын ичинде башкача болду да. Ал кездеги
ички иштер министринин орун базары генерал Ногойбаев бар болчу. Ошол буквально аябай катуу аракет кылып, наоборот, Акжоловду, Сыдыковду үстүнөн ар кандай компромисс издешип, буларды эмеден чыгартып койду, жанагы иштен алдыртып, ушундай кеткен да. Аягынан чейин бүтпөй калдыңар иликтөөнү. Чыгарып салды. Четтетип койду. Булар кармап келген кылмышкерлер Таалай Абазов болсо, бөлөк кылмышты мойнуна алып, азыраак жанагы эметкен. Оор кылмышты жасаган жокмун деп, Таалай Абазовду тиги СИЗОго камашып, анан кийин ал досрочно кийин чыкты. 1 жылдын ичинде чыкты ушундай. Сразу ошо күнү анын үйүнөн келип өлтүрүп кетишти. Жанагы кылмыш кылган эмени. Бул иш боюнча ал мойнуна алган эмес. Мойнуна албайт да. Эми ушундай оор кылмыш жасап атса кантип мен деп. Башка иш менен. Жеңилирээк кылмышты мойнуна алып, соттолуп кетип, бирок каза болуп калды да. Анан кийин эле бир топтон кийин айтып калышты. Эми контролдо турганда жогору жака информация берели деп. Муну жасаган 2 уйгур адамдар, Кытайдын жарандары деп калды да. Бирок ошону менен ишти жаап токтотуп салышкан да. Бүттү деп. Бүттү уже. Бул тигилер баягы качып кетишкен. Роска деп Роска объявить этип коюшту. Бирок мына 30 жыл өттү. 2003-жыл болсо 20 жыл өттү. 20 жылдан бери алар табылган жок. 2 эме. Анан кийин дагы балдар карашып, баягы айып коюлган адамдарды сураштырса, алар ошо Кыргызстанда болгон эмес. Бөлөк иш менен баягы кылмыш деп Роскада жүргөн адамдар болуп калды да. Ошол кезде кылмыш болгон учурда алар Кыргызстанда болгон эмес. Болгон эмес. Же дегеле болгон эмеспи? Жок, ошол кезде болгон жок да. Алар ол кезде болгон эмес, бирок алар ага чейин мына Абиронда тиги Дордойдо взрыв болбоду эле бир. Ошого тиешеси бар деп розыска болгон. Аныкка чейин болгон эле да. Анан кийин ошолорго тиешеси бар деп, кийин эле муну кылганда ошолор кылган деген негизде эле ошолорго розыска берилип, бүгүнкү чейин калып кеткен. Негизгиси дагы мен белгилеге түшүнөрсөм, Кытайдын ошо полициясы бизге келди да, ошол кездерде. Мен эми жакшы алар менен байланыштар бар эле. Алар министрге кирди, мага да кирип, ар кандай жумуш жардам көргөзөлү, андай мындай деп. Эми убакыт өтүп кетти, канча акча финансовый да жардам берди. Мен балдарга бердим, айттым, ушуну карап бир жардам берели, биздин баягы өзүбүздүн коллегалар келет деп. Анан кийин ушул кылмыш жөнүндө булардын айткан баарын тең угуп отурушуп, анан айтышты. Андан кийин тиги биздин МВДнын жанагы атайын билдирүүсүн да көрүп, алар күлүшүп, 2 адам кантип ушундай кылмышты жасай алат эле. Значит, силердики айткан чын экен деп, бүгүнкү чейин ошо Кытайдын жанагы биздин кесиптештер бизге сый урмат көргөзүп жүрөт. Ошону менен алар дагы өзүнүн баягы айтышса керек, тияктагылар ушундай болгон деп. Анан Кытайдын политикасы дагы баягы бөлөк государствонун ишине кийлигишпей турбай, самый главный ошол ишти өзлөрү жүрөгү менен, акылы менен сезип, ошон үчүн ошо азыркы айтып аткан кылмышты ошо биздин жанагы преступниктер жасаганына убедиться этип, алар ошону менен мына бүгүнкү күндө ошо Акжоловду дагы, мени дагы ушундай чоң урмат сыйга алып жүрсө. Демек ошондо кылмышты жанагы күнөөлөнгөн 2 адам эмес, издөөдө жүргөн. Кимдер жасаган болуп атат кылмыштарды? Биздегиле кылмышты Кыргызстандын жарандары жасаган болуп атат. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Да, Таалай Абазов башында туруп атат. Бул токмоктук жигит болгон, мурунда кылмышка эметип жүргөн. Алар эми мындай карап көрсөк, биз көп ушуну талкууладык. Кытайдын жанагы полициялары менен дагы 2 адам ушундай оор кылмышты жасай алмак эмес. Буга атайын бир топ кирген деп айтып атабыз да. Анан кийин ошо кылмышкерлерди издеп атканда,
булар ушул жерге жатышты, айлап жатышты жанагы Сарыбулакта. Анан кийин эми билесиз, жөн эле жарандарга барып туруп, милициялар действительно сурап кетти. Эми бүт баарын тең подключиться эткен да. Баягы элдерге барып сурасаң, ошондой кылмышты көргөн жокмун эле деп коет да көпчүлүгү. Менден алысыраак болсун. Эми ошондой мукачылык, коркуу сезими да бар. Анан ушундай да. Анан булар жатып, ошолордун арасында жатып, эметкенде анча-мынча ыкмалар менен ошондо өзүлөрүнчө айтып аткандарын угуп, анан сепичка менен чыгышкан да. Алар ошондо айтышкан да, ошо милициянын машинеси турду эле, ошол кетти эле, тигиндей мындай деп. Анан мен кийинчерээк дагы ошентип болгон информацияны алып келсем, чын эле буган биздин милициянын кызматкерлери дагы байланышы бар деп мен эсептей алам да. Катышкан деп. Себеби дегенде эми кандай болот? Мына бизде милицияда көп жылдан бери ушул практика болгондо кылмышты ким ачат? Кылмышты ошо кадимки эле жөнөкөй оперлер ачат. Анан кийин эле алып чоңдор же ары кылат, же бери кылат, ошентип кетет да. Мына ушул биздин түзүлүш боюнча, ой боюнча, аналитикалык мындай талдоо боюнча ошо Талай Абазовго точно барып такалып атат да. Анан кийин дагы бир нерсе айтып кетчү, ошо бизде атайын эме түзүлгөн. Ошол кезде ушул кылмышкерди ачуу боюнча топ түзүлгөн. Тергөөчүлөр кирген, уголовный розысканын адамдары, чыгылып көп адамдар болуп топторду киришкен да. Анан кийин ошо тергөө тобун башкарып турган жигит, бүгүн Неберебич деген Кыргызстанда жок болуп атат. Ошол тергөөдө начальник отделы болчу. Анан бөлүм баш. Ошол эметип кылмыш болуп бүткөндөн эле өзү арыз жазып, жанагы уйгурларга шылтап кеткенде, жанагы тергөөнүн материалдарын өттү дагы өзү арыз жазып, жумуштан чыгып калып, бөлөк мамлекетке кетип калды да. Бул дагы вопрос. Жапжаш жигит майор болуп калса керек эле. Анан ушу кылмыштайын эле жоголуп кетти да. Өзү жумуштан кетип калды. Дагы бул жерде ойлото турган нерселер көп чындыгында. Мына өзүңүз билесиз. Ошо 10-жылы жыл сайын ошо кылмыштын баягы юбилей болуп калып атпайбы жасалган. Журналисттер өтө көп иликтөөдө жүргүзүштү. Азыр сиз бизди чакырып атпайсызбы? 20 жыл болуп кетти деп. Ошо журналисттердин дагы иликтөөсүнөн кийин. Мына ошол иликтөөдө дагы баарын тең көргөзүп атат, качан болгон, кандай болгон деп. Кызыгып атат да, до сих пор баягы бул кылмыш кандай болду, эмне үчүн ачылбай калды деп. Мен айткым келет ушу жанагы прокуратурага, ушул эле МВДга рас тиги жанагы 2 уйгур табылбай калган соң аларды эч кандай жөн эле информация менен ошондо деп күнөө коюп койду. Эч кандай тергөө амалдары жүргөн жок, эч ким табышкан жок. Анан эле экөө тем более Кыргызстанда жок болсо, космостон келип эле баягы кылмыш кылып коюп качып кетти деп айтсаңыз да болот да. Ошон үчүн жанагы милициянын арасында мындай жөнөкөй адамдар дагы ушул маселе козголуп калганда алар таң калып атат да. Мен ошон үчүн жана айтып атпаймынбы? Бүгүнкү бийлик дагы как-то кызыгыш керек да, кандай болду эле деп. Ошол жанагы кылмышты изилдөө дело деп коелу, папкасы. Бүт тең баары МВДда. Ошону эле карап көтөрүп чыгып, рас тиги булардыкы эгер версия болуп атса, тиги жанагылардыкы МВДнын официальный версиясы болуп атат да. Экөөнү карап салыштырып, чындык чыгып туруш керек да. Мен бүгүн сизге рахматымды айткым келет ушу. Чындык чыкса жакшы болот эле да. Андан эмне болду? Акжоловду куугунтуктоо башталды. Себеби ал жерде мен мына ачык эле айтылса болот, чоң милициянын чоң кызматкерлери баягы Акжоловго каршы иштей баштады да. Ушул кылмышты ачкан үчүн. Мына канча жыл бул жана жыйындыкана деп коебуз, ошол жерге жатып чыкты. 4 жыл тиги Кызылжарда жаттым, туура 4 жылдан. 4 жыл.
Кызылжарда, Анан дагы Чымкоргондо. Анан канча кийин жыл? Чымкоргондо. Жарым жыл. Анан кийин карабайсың, наке мындай болуп атат да. Даже ушу бийликке таң калам да ошол жерденчи. Бул жанагы Кызылжарга 6 айдан кийин жапкырбаш керек. Же муну таза деп чыгарыш керек, же оору деп чыгарып коюш керек. Эми 4 жыл кармап жатыш, бул дагы өтө чоң ойго алып келет да. Кийин эле ушуга Акжоловго баягы кызыккан адам. Болбосо биз канча бардык, сотко да канча арыз жаздык, канча адвокат жүрдү. Эми уже жанагы эмеде жазылган, уголовный кодексте жазылган, процессуальный кодексте ошону законду бузуп турду да. Ошончо өтсө дагы. Значит, мундан Жөнөкөй катардагы адам анте албайт. Анте албайт эле ооба. Биз канча айтып, адвокат жөнүнө тили тешилип калды. Улам сотко карасак, баягы тигини алып келиле, бул документ келсин деп. Ошо жердеги жанагы Кызылжардагы врачтар дагы уже аягында жадай баштады да. Бул эмне деген кыйноо. Адамдын тагдыры оюнчук эмес да. Ошо мына бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, правовой государство куруп атабыз деп. Мына ушундай ал эми башаламандыкты, ушундай чоң кылмыштарды биз жаппашыбыз керек да. Наоборот, элге айтып, кечирим сурап керек болсо. Кайра милициянын авторитетин көтөрүлөт эле. Кандай ошондо мына Абазов деген жигит күнөөлүү болуп, бул жалгыз эмес да. Талай Абазов. Ал кезде иликтөөнүн негизинде биз бир топ жумуштарды кылганбыз. Биз бул маалымат алгандан кийин ошол эле күнү алып келип буларды камаган жокпуз. Биз 2 айлап, 3 айлап ошол маалыматты тактаганбыз. Тактагандан кийин биз бул Курдай Казакстанда военный час бар, ошол жерден автомат сатылган деген маалыматты алып, ошону ким саткан териштирип отуруп, ошол саткан кишилерди алып чыгып Кыргызстанга алып келгенбиз. Жамбылдан бирөөсүн алып келгенбиз. Бул уюшулган биздин кылмышкерлер менен башка мамлекеттин кылмышкерлери бул жерде ушу дуңгандар да арасында болгон. Булар уюшулуп жасаган чоң кылмыш болгон. Биз аягына чыкпай калганбыз. Биз ошолорду информацияны тактап келатканда жанагындай бизде ошол мүмкүнчүлүктөн бул жумушка эми илигишпей эле болуп башкалар иштейт деп бизден болгон материалдардын баарын ошо следствие, ошо невроштен калдырткан да. Ошондон кийин биздин ишибиз токтоп калган. Эмне себеп, кандай официальный мындай расмий түрдө кандай себеп айтты? Эмне үчүн силерди четтетип башкаларга бериш керек? Бул жерде бул боюнча такталган экөө розыска качып жүрөт, силер болду. Силер жасаган жоксуңар. Силердин версия туура эмес болду деген эме менен айтып атат да. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги. Ким айтып аласыз? Мен ошол жакта болгом да. Ногуйбаев. Да. Ал замминистр болчу. Замминистр болчу. Анан ал кезде ошо жанагы кылмышкерлер издөө башкармалары бар да. Ошол жерде азыр түрөлө жүрөт Сталинов деген болгон. Мурат Сталинов, генералдын баласы мурунку. Кийин министр болбоду. Ошол киши дагы өтө заинтересован болду да булар менен. Абитжан экөө прям жанагы кабинеттен чүт эле согушуп кетти, сактады. Билесиңерби, Абитжан айтты да, мен эчтекеден коркпойм десе, мен генералдын баласымын, мен генерал болом дегенде мен күлгөм, койчу. Сен биринчи могу кылмышты изилдебейсиңерби, тигил бул деп. Булар туура эмес, пиар жасап атат өзүнө, тигиндей мындай деп. Иликтеп аягына чыгайын десе ошол пиар болот бекен. Ошол кезде ошондой болгон. Чындыкты айтайын деген азыр деле ошондой болуп атпайбы? Бул Сыдыков азыр кайда? Пенсияда. Кимчи Суталинов? Жанагы кийин ооруп атам деп 10 жылдан кийин ошол өзүбү Мурат Суталинов. Мурат. Кийин аны ошо кылмышкерлерге бөгөт койгон үчүн анан алып барып туруп министр койду, КГБ койбодубу? Ошолар каршы болгон да? Ушул иликтөөнүн аягына чыгышына. Бүгүн да айтып атпайбыз, мынакей эмне үчүн айтып атабыз? Хорошо, Ногойбаев каза болду. Бар да. Ошол кезде ошо биринчи орун басар болуп турган Райымбердиев, мына мен жакында эле аны менен сүйлөшүп атам.
Силер эми айтып койбойсуңарбы? Болгондо 20 жыл өттү. Десек, айтат, менин эсимде жок дейт бул кылмыш. Кантип эсимде жок болуп калат? Маган тиги ар кандай шылтоон айтат да. Тиги Суталинов үйүндө жатса деле, ал улам жана постко чыгып алып, элге акыл үйрөтүп атат да. Ошондо деле барып туруп сурап койбойбу? Ал могул кылмышты жакшы эле билет, билмексен болуп жатат да, унчукпай. Тияка кетип баратам дейт, Алла мени өтүп атат. Бирок чындыкты айтып коюп кетиш керек да. Бул жакшы болот эле да. Мен ушундай ойлойм. Анын үстүнө диний болуп атат, динге берилген адам болуп атат. Динге берилген адам болуп атпайбы? Мен ошо чындык үчүн Алланын алдына барганда ушунун баары тең ачылып калат да. Хотя бы ушуну мен ушу прокуратурадан сурамак элем. Ушуларды атайын бир буларда мыйзам чегинде бар да, чакырып, сурап, ушуну бир тактап койсо бул чындык чыгып калса деген ой да. Сиз иликтөө ошондо иликтеп отуруп, бул ишке милициянын өзүнүн кызматкерлеринин тиешеси бар экен деген үчүн жаап койгон жокпу? Силерди четтетип ал кезде ал милициялардын тиешеси бар жок деген мен аны эме кылган жокмун. Мен болгон эле ошо кылмышкерлердин артынан чуркап болгон 2-3-өөнү алып келип туруп СИЗОго жапканбыз. Алда жерден вещдоктор алынган. Анан ошол бир орус киши Кордайда автомат. Ошол жерде оружейкада иштеп пенсияга кеткен экен, ошол посредник болуп автомат алып берген. Ошону тактаганбыз, далилденген да булар. Анан кийин ошол биз иштеп атканда бизден ошол ишти болду башка иштеп эле деп ошо тергөө бөлүмүнүн группасы келип туруп алган, ошо менен токтогон да биз. Бул жерден дагы ошо болгон факт турат да. Ошо Казакстандын гражданин эми жөнүн Казакстан бербейт эле да. Булар баягы оперативный метод менен барып алып келишти да. Алып келип, бияктан ошону сурап, эметсе эртеси күнү чыгарып коюп атпайбы? Булардын уруксаты жок. Тиги тергөөчү барып туруп эле башка тергөөчү качырып ийип атпайбы? Тигини. Андан алда да кызык болгон. Ошо тияка өзүнүн родинасына барып алып, булардын үстүнөн арыз жазып, тигичи мени ушундай урдап кеткен, ушундай бакшин мен чуркап жүрүп ошону дагы токтотконбуз. Тиги казактын руководствосуна чыгып, ушундай болуп атат. Силер ал кылмышкер, аны защита кылбай эле койгула деп. Эми ошондо автобусту токтотуп, мындай өз аракети менен жанагы адамдарды өлтүргөн канча адам болуп атат ушул жерде? 21 адам. Өлгөн 21. Жанагы кылмыш кылгандар канча? Топ болгондо. Канча? Эми машина менен бирөөсү күткөн, экинчиси сопровождать эткен. Ичинде ошол мүчөлөрдү, ошол кылмышкерлердин бирөөгө ошо биринчи токтотуп буну каяка баратасыңар, бизди ала кет деген эме менен легенда менен ичине кирип алган. Анан биз бу жерге жеттик, тиге жеттик деп ошондо маалымат келип турган. Бу жерде кылмыштуу топ, бир топ кишилер болгон. Анан барып токтогондо дагы ошо жезло менен гай токтогондо токтоткан автобусту. Документин көрсө документин алып биздин арттан айда детиртип, анан ошолорду заставить этип токойдун ичине кирип, жолдон чыгып токойдун ичине кирип, бир каналдын жээгине алып барышкан да эл көрбөгөн жер. Анан ал жерде ага чейин дайынданган бензинди алып келишкен, баардыгын тоноп бүткөндөн бензин коюп чыккан полностью. Анан ар бирин башка контрольный выстрел деп коет, ар бирин башка. Алар бир каршылык көрсөткөнбү? Эми алар уже кеч болгондо каршылык көрсөткөн. Алар көп, анан баардыгы вооружение курал жарак деп болсо корккон. Против өлтүрүп салган, алар эч каршылык эмете албай калган. Каршылык көрсөтө албай калган да. Тиги курал болуп атканда, тиги жана кылмышкерлер. Анан ал жерде версия мындай да. Буларды ошо токойдун жээгине барып туруп, машинаны жаап туруп, ичине багы шумовая эмеле деп коет. Багы адамды средоточие көзүн эме кылат го, газ. Жашагыччу. Ошондой газды ичине таштап анан жабылган деген версия бар да. Анан алар багы өздөрү жоготуп калгандан анан чыгып тоногондон кийин анан бензин өрттөрдөн мурун биринчи ар бирин башка аткан. Ар бирин аткан. Андан кийин анан ошондон избавить этиш үчүн бензин коюп туруп автобусту кишилер менен кошо өрттөп жиберген да. Канча миллион
ошондо эми белгисиз жок. Көп акчаны канча мындай орто эсеп менен айтса 1,5 миллион 2 миллион ошол кезде деген, бирок ошол кезде доллардын курсу где-то 15 сомдун тегереги болгон да. Ошол акчаны жанагы уюштурган кылмышкерлер менен ошонун үстүндө тургандар баары тең бөлүшүп, кийин жанагы талай абазып үйүнө келип атып кетип атпайбы? Алдан аярына какой-то ушу акча жөнүндө дагы маселе болгон да. Бул акчаны акча үчүн барышкандай. Алар таанып алса соодагерлерди. Ошолорду тонуп алабыз деп жанагы бөлөк мамлекеттерден да келип ошентип анан жасап атпайбы? Эң негизгиси жанагы милициянын өзүнүн жардамы болбосо, же алар баягы мындай баш калка болуп турбаса, аларга жаза албайт болсо, анан кийин дагы иликтөөнүн аягына чыгарбай койгон ошо милициянын жетекчилиги болот. Конечно, ошолор болду да. Ошон үчүн азыр дагы кайра карабай атат. Азыр дагы унчукпай жатышат. Эчтеке унутуп калыптырмын дейт да. Унутуп калып. Кантип унутасың? Кечээ эле 20 жыл бат элетти го. Ошондой оор кылмыш болуп атса, анан ошону жетектеп жүргөн жетекчилер айтып атпайбыз? Бизде оюбузда жок, унутуп калыптырбыз, эсибизден чыгып кетти деп. Буга ишениш кыйын да. Биздики бир 3-4 мүнөт калыптыр. Ушул сыяктуу дагы ушундай бир чоң кылмыштарды барбы дагы? Ушул сыяктуу же ушул эң чоңбу? Бир күндө бар, Жагандайлар болуп турат дайым. Эми бирок сиз бизге болгон вопрос ушул боюнча болуп атпайбы? Ошонун тегерегинде сөз болду. Дейги дейм да. Бул баягы жазышпадыбы тиги журналисттер? Преступление века деп. Мындай аз эле болот, мындай. Биздин Кыргызстан историясында эгемендик алган биринчи ушундай болду да. Эми ушундай чоң кылмышты тигилер унутуп, кереги жок, кайра буга кайрылып кереги жок деген. Демек эмгиче милициянын ичинде бирок негизгиси ушу кылмыш ачылбай калып атпайбы? Ошого керек болуп атат да. Ошо кимге ошол дагы керек болуп атат да. Акжоловду күнөөлөп бүтүштү. Муну жогото алган жок, бул калып калды. Аябай эми кандай сиздин мамилеңиз анда милицияга азыр? Милиция мамиле жакшы. Себеби өзүбүз иштедик да. Милициянын арасында да жакшы балдар бар да. Жетекчилик эмес, жанагы кадимки эле жүрөгү таза опер болуп жүргөн балдар көп. Ушуга туруштук берип, ошолорду ачып жүргөн балдар. Жанагыдайлар карабай иштеп атат. Иликтеп атат баарын, Ошол да. Турмуш ошондой. Кантип оңдош керек абалды? Акыйкаттык керек. Акыйкаттык башкара берсе эле, мен ойлойм ушу иш оңолот деп. Азыркы министрдин дагы биз жолугуп сүйлөшүп атабыз. Мунун ою жакшы. Адамдарга кылган мамилеси жакшы. Мен ошо буларга дагы бирок бизде айтып атабыз го, илгери милицияны кандай ашчу эле. Барып бирөөлөрдү алып барып туруп, сабап туруп, анан мойнуна алып кылмыш ишин ачып коет. Же ушундай илип мойнуна. Ошон үчүн ошо акыйкаттык болсо эле, милиция да оңолот, эл да оңолот. Анан элде муну кайра карап, мисалы үчүн аягына жетсе, элде ишеним көбүрөөк артат эле да, көбөйөт эле да. Булар чын эле чыныгы туура жолго түшүптүр деген ишеним пайда болот эле. Ада канча иштер иликтенбей калып атат, көп да. Аны биз билбейбиз. Мүмкүн силер билесиңер, бирок анын баарын айтып бериш көп убакыт керек. Аябай көп, Рахмат силерге. Силерге рахмат. Же дагы бирдеме кошумчалай жүрсүзбү? Жок. Мына кошсо болду. Негизинен түшүнүктүү болду. Ачылып эл акыйкатты билсе, чындык ачка чыкса ошол эле деген. Зыян болбойт эле эч кимге. Наше дело правое деп ошон үчүн жүрбөйбүз. Рахмат силерге. Бизде конокту Өмүрбек Эгембердиев болду. Ошол кезде 2003-жылы Ички иштер министринин ордун басары, отставкадагы полковник десек болот, жана Абдубали Акжолов ошол кезде 2003-жылы бөлүм башчы болгон Ички иштер министрлигинде. Сиз дагы отставкадагы полковник. Рахмат силерге. Саламат калыңыздар.